Ассаламу алейкум достор. Кезектеги видеодо кезектеги машина автоунаа 2007 жылкы Devo Matiz өзүңөр көрүп турасыңар. Бул машина механика коробка, объему 0,8, 2007 жылкы. Доставкага иштесеңер болот. Бул машинаны алып базы 120 миңге берем дейт. Биздин өзбек тууган сатып атыптыр. Кузовунда бир аз мындай чириктер бар экен, ржавчиналар, бирок не критично. Биринчи кузовун көргөзөйүн, анан салонун көргөзөм, моторун көргөзөм, багажын полностью документация жөнүндө айтып берем. Көрүп атасыңар, мындай кичине чириктер бар. Бир аз цвети вишневый болуп айтылабы. Өңүндө эле карап турмун СТСтен, бирок мына документи менен колумда турат, полный кагаздары, документтери. 144 миңге алыптыр өзү февралда. Азыр сатышым керек дейт. Балазы айдач экен доставкага. Эки машина зор болчу экен. Бул өзүнүкү, анан кийин балазыныкы да бир ушундай серый цветтеги да бир Matiz бар экен. Аны балазы айдап доставкага иштеп жүрчү экен. Ал запретке кирип калып, токтоп туруп калып турган. Жөн эле турганча сатып берейин дейт. Мына магнитофон өзүнүкү бар. Родной кондиционери бар, печкасы иштейт бардыгы. Коробкасы механика, пробегин айтайын, пробеги 127 миң километр экен. Историясында бир ДТП бар экен. Бир сыра көргүлө машинаны. Муну көргөзө турган деле особо жерлери жок. Бир сыра келип көрүп текшерип алсаңар болот. Доставкага иштесеңер болот бул машина менен. Турган туруш боюнча эле видеого тартып атам. Видеонун описаниясына жазып коем, номерлеринчи. Ошол номерлерге чалып сүйлөшсөңөр болот. Что багаж ачылбай атат го. Да, откройте багажник. Оттуда открывается, да, багажник? Я думал, здесь какая-то кнопка есть. Полочка зор экен. Арт жагы бир сыра көргөзөйүн силерге по традиции. Таптаза экен, могу жагында сүзүктөрү жок. Өзүңөр келип бир сыра көтөргүлө. Подъемникке көтөрүп асты чирип өттүрбөй чирген эмеспи көрсөңөр болот. Мага айтты, чирген эмес көтөргөнбүз подъемникке депчи. Анан жакшы эле машина экен, жакшы эле машина көрүнөт. Өзүңөр да алып атканда бир сыра текшерип көрүп турган аласыңар да, келип сүйлөшүпчү, баалашып, соталашып. Моторун көргөзөйүн. Открыть капот тоже. Так, мынакей моторун иштегени нормальный эле, ровно эле. Аккумулятор жакшы дейт, бирок түртүп оталдырдык, айтып коеюн. Бирок эмне үчүн түртүп оталдырдык десем, көп айдалбай эле турат дейт, ошон үчүн отуруп калды дейт аккумулятору. А так жакшы эле машина көрүнөт. Өзүңөр көргүлө, чалып, сүйлөшүп, баалашып, сурулашып. Машинаны айдап кетип атабыз. Дагы айтайын деп унутуп калыптырмын. Учеттон чыгарып коюптур бул машинанычы. Учетко коюп оформить этишиңер керек. Анан страховкасы түгөнүп калган дейт, страховка жазып алышыңар керек. Ошол айтып коеюн. Анан комментарийге да жазсаңар болот, ал жактан да экран немедеги описаниядагы номерлерге чалып, ал жактан суроо алыңар калган түшүнбөгөн дагы дополнительный суроолор болсо. Каналга катталгыла достор, каналга катталып, лайктан басып тургула, биздин видеолорубузду калтырбай көрүп тургула. Астында Кудай буйрса жакшы материалдарды, пайдалуу видеолорду чыгарганга аракет кылабыз достор.